Өлкөдө квалификациялуу кадрларга болгон муктаждык кадр саясатын түп тамырынан бери кайра карап чыгуу зарылчылыгын жаратууда. Башкы прокуратуранын юридикалык академиясынын ачылышы кадрдык менеджмент багытындагы алдыңкы стандарттарды, инновацияларды киргизүү алкагындагы эң маанилүү окуя болду. Негизги максат прокуратура жана башка укук коргоо органдары үчүн жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоого багытталып, үзгүлтүксүз окутуунун натыйжалуу системасын түзүү. Гүлжан Акбалаева атасынын жолун жолдоп өмүрүн прокурорлук кесип менен байланыштырууну чечкен. Бул үчүн ал сот жана прокурордук ишмердүүлүк багытын тандап, башкы прокуратуранын юридикалык академиясында фундаменталдык билим алууда. Дегеле Кыргызстандын ичинде биринчи жолу ачылып атат. Бул экспериментальный факультет болуп саналат. 13 жашымда мен юридикалык колледжге тапшырганмын. Ал колледжди бүткөндөн кийин бул академия ачылганын билип, мен аябай кубангам. Мен бул жакка тапшырганга чейин абдан көп адамдар мага айтышкан, бул кыз баланын кесиби эмес, жана бул оор жол деп. Бирок ага карабай, мен кичинемден бери бул адистикке кызыгып келем. Башкы прокуратуранын юридикалык академиясына бир гана прокурорлорду эмес, юстиция, сот жана укук коргоо органдарынын адистерин даярдайт. Дүйнө жүзү тез өзгөрүп турган чакта заман чакырыктары менен ар кандай кооптуу жагдайларда татыктуу жооп берүү үчүн дал ушул багыттарга күчтүү кадрлар жана жогорку класстагы кесипкөй адистер керек. Бул тууралуу өлкө башчы Садыр Жапаров белгиледи. Академияга катуу талаптарды коюу менен мамлекеттик кадр саясатын ыраттуу ишке ашыруу, кадрларды тандоо системасын жана тажрыйбасын өркүндөтүү, прокуратура органдарынын кызматкерлеринин дараметин арттыруу, алардын кесиптик даярдыгын, адеп акылактык жактан өнүгүүсүн, мекенчилдигин камсыз кылышыбыз керек. Айрыкча прокурордук көзөмөлдөр чөйрөсүндөгү укуктук ченемдерди ишке ашыруу үчүн маанилүү болгон маалыматтарды дыккат алуу менен прокуратура органдарынын функцияларын натыйжалуу аткара алгыдай болушу шарт. Былтыр окуу жайга 250 студент 4 багыт боюнча тагыраагы юриспруденция, прокурордук жана соттук ишмердүүлүк, соттук экспертиза жана маалыматтык коопсуздук боюнча кабыл алынып, учурда билим алышууда. Академияда 2 факультет, 2 деканат, 2 кафедра түзүлгөн. Академиянын өзү билим берүү чөйрөсүнө инвестиция кылуу бул албетте чоң салым кошуу келечекке. Антан академияга биз студенттерге укуктук баалуулуктарды терең өздөштүрүү менен принципиалдуу түрдө мыйзамды сактоо жана адам эркиндигин, укугун, адилеттүүлүктү камсыздоодо биз буларды дагы бир жолу айтып кетейин, флагман боло алат деп айтылам. Окуу жайдын профессордук окутуучулук курамынын 65% илимий даражалары жана наамдары бар окутуучулардан турат. Академия заманбап билим берүү программаларын, анын ичинде эл аралык юристтер жана соттук эксперттер үчүн багыттарды сунуштайт. Студенттер теорияны гана үйрөнбөстөн алган билимдерин практикада колдонууга, кесипке толук кандуу аралашууга мүмкүнчүлүк алышат. Сапаттуу билим берүү үчүн заманбап шарт камсыздалган. Акыркы технология менен жабдылган адистештирилген класстар, атүгүл кылмыш көрүнүштөрүн окшоштурган симуляциялык мейкиндиктер түзүлгөн. Аракет өлкөнүн укуктук системасын чыңдоо жана мыйзамдуулукту камсыздоодо дагы бир маанилүү кадам болду. Мамлекет тарабынан укук коргоо органдарына баарына эле, мына ошонун ичинде прокуратура органдарына да өтө чоң көңүл бурулуп, алардын кызматтык абалын, айлыгын, иштеген кабинеттерин, имараттарын жана ар тараптан колдоо көрсөтүлүп, алар эч нерсенен камсанабай өзүнүн кызматтык милдетин так аткарып, уят болбой иштешин шарт түзүлүп атат. Өткөн жылдан тарта улуттук коопсуздук кызматкерлерин дагы өлкө өзү даярдай баштаган. 17 октябрда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин генерал-лейтенант Бакаев атындагы академиясы ачылган. Буга чейин улуттук коопсуздук органдарына керектүү адистер Россия Федерациясынын федералдык коопсуздук кызматынын адистештирилген аскердик окуу жайларынан билим алып келишкен. Дүйнө жүзү ыкчам өзгөрүүлөргө бет келип жаткан чакта коопсуздук маселеси күн тартибине чыгып, коопсуздук органдары өлкөнүн ишенимдүү таянычы болуп келет. Ошону менен катар эле жаңы Кыргызстанды куруу жолунда баратканыбызда өлкөдө коопсуздуктун сакталышы абдан маанилүү. Ушул өңүттөн алып караганда биз сөз кылып жаткан Анарбек Бакаев атындагы академиянын ачылышы бул мезгил талабы.
Өлкө башчы Садыр Жапаров жаш адистер мамлекеттин конституциялык түзүмүн, суверендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн коргоого багытталган керектүү кесиптик билимге, чеберчиликке жана жөндөмдөргө ээ болушаарын белгилеген. Академияда сабактарды өткөрүү жана болочок адистерди даярдоо үчүн заманбап инфраструктура түзүлгөн. Ыңгайлуу жатакана, музей, машыгуу үчүн спорт залдары бар. Улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлеринин физикалык даярдыгын жакшыртуу жана ден соолугун чыңдоо үчүн жабык бассейн, стадион дагы камсыздалган. Ички иштер органдарынын кызматкерлерин даярдоодо көп жылдардан бери иштеп келе жаткан Ички иштер министрлигинин академиясы негизги ролду ойнойт. Анын бүтүрүүчүлөрү Ички иштер министрлигинин ар кандай бөлүмдөрүндө, анын ичинде криминалдык милицияда, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы бөлүмдөрүндө, жол коопсуздугун камсыздоо жана башка кызматтарда иштешет. Ички иштер министрлигинин академиясында окутуу программалары заманбап талаптарга жана стандарттарга жооп берүү үчүн дайыма жаңыланып, окутуунун инновациялык ыкмалары, анын ичинде тренажерлор жана реалдуу кырдаалдарды моделдөө боюнча окутуулар киргизилүүдө. Чын айтканда ремонт аябай сонун болуптур. Аябай сонун ремонттоптур. Мен ичин карап чыктым. Ошол жерде мен азыр могу жерде көпчүлүк бактар, дарактар биздин өзүнүн колу менен тигилген бар. Көп объекттер азыр жасалып атат. Өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Капиталдык ремонт чукул арада бүттү. 1 ай, 2 айдын ичинде ушу бүтүп калды. Кыргыз милициясынын 100 жылдыгына карата Ички иштер министрлигинин Эргеш Алиев атындагы академиясынын имараты модернизацияланган. Фасады жана бир нече класстар жаңыртылды. Мындан тышкары академиянын бардык аймагында LED экрандар орнотулган. Бактыгүл Султанбек кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24, Жума жыйынтыгы.